Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аламдарды жоқтан бар қылып жаратқан, жер асмандағы несілерді адам затына бағындырған, жүректі соққыны ақылда ойлар байқап тұрған, тоқойдағы жандық, асмандағы қанатты, деңізде балық арулап тұрған, қараңғы түндегі иен чөлде қара таштың алдында қыбырап баратқан қара құмырсқаны көріп тұрған, құдіретінде теңдеші жоқ, чоңдығында чегі жоқ. Болған дарақтардан қалем құрылса, океандай судан сия жасалса, анын сөзінде сөз жазалбаған, мейірімді, ырайымды, құдіретті, әділетті, сыйынуға татықты Аллахқа чегістаңтар жана мақтаулар болған болсын. Жана, мойнындағы аманатын толық түрде жеткерген, жоқшылықта да, баршылықта да жаратқанды ескерген, адам баласының мырзасы, пайғамбарлардың имамы, жаннаттың ачқычы, жақшылардың мықтысы, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға, жана аны үйлесіне, жана сахабаларына Аллахтың салам дуалары болған болсын. Жана жүректері Аллахты деп соғып, Аллах үшін жанын беріп, Аллах үшін ибадат қылып, Аллах үшін намаз оқыған құлдардың қылған іштерінің натыйжасы жаннаттың туу чоқ солған болсын. Мұсылманның сүйісін күчөткөн, қол қармашып сілкісе күнөөлөрдү көйткөн жалпыңыздарға Аллахтың саламы, берекесі жана рахматы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урмат мұсылман бір туғандарым, өзіңіздер білгендей эле ислам 5 түркүктөн турат. Биринчиси шахадату алла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар расулуллах. Аллахтан башқа сыйынуға татықты Құдай жоқ. Жана Мұхаммад пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анын құлы жана елшісі екендігіне күбөлүк берді. Андан кейін эле ва иқамис сала, намазды қойды, намазды тұрғызу, намазды оқу деді. Кейін андан кейін ораза кармоо, ажыга баруу жана зекет берүү 3 парыз калат. Адамдын мойнундағы мына ушул 5 парыз турат. Биринчиси шахадан айтуу, экинчиси намаз окуу, андан кейін 3 парызы. Мына ушул 3 парыз адамдын кудуретине каралат. Эгерде адамдын кудурети жок боло турган болсо, бирөө малынын өлчөмү кандайдыр бир деңгээлге жетпесе, анын мойнунан зекет түшүп турат. Бирөө кандайдыр бир даш казан ооруп же ораза кармаса, ден соолугуна зыян келе турган болсо, ал дагы ораза кармабай турат. Бирөө мүмкүнчүлүгү кадыры жок болсо, ал дагы ажыга барбай турат. А бирок бирөө туруп намаз окуй албаса, ал окуп отуруп намаз окуйт. Бирөө туруп намаз окуй албаса, отуруп намаз окуйт, отуруп намаз окуй албаса, жатып окуйт, жатып окуй албаса, тили менен окуйт, тили менен окуй албаса, көзү менен окуйт, көзү менен окуй албаса, жүрөгү менен окуйт. Намаз адамдын мойнунан түшпөйт, кандай гана абалда болбосун. Аллах таалам намазды эң чоң даражага койду, бийик орунга койду, намазды иман деп атады. Сахабалар эми эле ислам динине чакырып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мойнуна пайгамбарлык жүктөлүп, адамдарды шахада калимасына чакырып жаткан, ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок деп. Бир канча сахабалар исламды кабыл кылышат. Көптөгөн мушриктер мусулмандарга зыян берет, мусулмандарды өлтүрөт. Бирөөлөрүн балдарын түркүккө байлап көз алдынча ата-энесин өлтүрөт. Бирөөлөрүн темирден кийим кийгизип алып, чөлгө алып барып, чысыраган ысыкта 4 аягын 4 жака таптырып байлап коет. Мына ушундай кыйынчылыкта сахабалар кыблага карап намаз окуп жүргөн болчу. Кыблага карап намаз окуп жүргөн болчу. Аллах таалам жанагылардын азабына, жанагылардын ызасынан арылтуу үчүн Мадинага карап хижрат кылууга буйрат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баш болуп, жана сахабалар баш болуп Мадинага хижрат кылышат. Мадинага хижрат кылганда Аллах таалам кыбланы Байтул Мақдис, азыркы учурда Иерусалимге каратып өзгөртүп коет. Ошол учурда жанагындай ызаларга, жанагындай азаптарга, жанагындай кыйноолорго чыдаган мусулмандар ислам дининен кайтып кетет. Аллах таалам биздин мекенден кыбланы өзгөртүп койду дегенде, ниетте. Бир канча сахабалар калат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында жардамчы болуп калат. Аллах таалам жанагы жерде кыбланы өзгөртүүнүн бир данышмандыгы, жанагы жер бир хикматы мусулмандарды арылтып, мусулмандар жанагындай немеден бөлүп коеюн деген. 200-лүктөн жанагындай Аллахтын буйругуна бекем турган мусулмандарды өзүнчө бир бөлөйүн деген бир максатта Аллах таалам данышмандыгы болчу. Кыбланы өзгөртү. Бир канча мусулмандар ошол убакта муртат болуп кетет, динден кайтып кетет. Аллах таалам кыбланы биздин мекенден Иерусалимге, башка мекенге өзгөртүү деп. Ошондо мусулмандар бир канча эле сан болот. Кыбла Иерусалимге карап намаз окуп атканда Ибн Аббас рукуда турганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям санап жүргөн болот өзү Меккеге карап намаз окууну. Меккеге карап намаз окууну өзү ниет кылып, ушунчалык каалап жүргөн болот эле. Аллах таалам ниетин аткарып 14 айдан кийин, же кээ бир риwаяттарда 17 же 18 айдан кийин кыбланы кайра Кабага карап өзгөртөт. Кыбланы Кабага карап өзгөрткөндө Ибн Аббас жана Масжидул Куба тарапка карап, Иерусалимге карап биз рукуда турат элек дейт. Аркабыздан сахабалар кабарлап келди. Сүйүнчү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга аят түштү, кыбланы кайра Кабага карап өзгөртү дегенде сахабалар рукуда турган жеринен Кабага карап бурулушат. Аллах тааламдын буйругун бузба,
бекем туруп. Аллах Тааланын буйругун бузушпайт жана намаздан да чыгышпайт жана намазда турган жеринен Кабага карап бурулушат. Ошондо сахабалар биз 14 ай, же 17 ай, же 18 ай ушунча намаз окуп келдик. Ушул намаздарыбыз текке кеттиби, жок болдубу деп жана жерде иштеринен кыжалат боло баштаганда Аллах Таала аят түшүрөт. Бакара сүрөсүнүн 43-аятында: "Ва ма кана Аллаху лиюди'a иманакум, инналлаха бин-наси ларауфур рахим." Аллах Таалам силердин ыйманыңарды текке кетирген жок, жок кылган жок. Чындыгында Аллах Таалам момундарга, адамдарга ырайымдуу жана боорукер деди. Ошондо мусулмандар сүйүнүп, Аллах Таалам жанагы жерде намаздарын ыйман деп атады. Ыйман деген сөз исламда өтө бир чоң орун, шариатта чоң орун дейли. Мына ушундай атады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисинде имам Насаи риваят кылат. Ан Аби Хурайрата радияллаху анху قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته إذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإذا فسدت فقد خاب وخسر деген. Адам баласы кыяматка барганда пенде биринчи эле намаздан суралат. Амалдардан болгон нерсе бул намаз, намаздан суралат. Эгер намазы ийгиликтүү, жакшы боло турган болсо, анда ал ийгиликке жетет, утуптур дейт. Намазы жаман болсо, анда ал утулуптур дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кыяматта биринчи суралуучу бул намаз экен. Аллах Таалам Муддассир сүрөсүндө 40-аятта: "Ма салакакум фи сақар, қалу лам наку минал мусаллин" дейт. Аллах Таалам кыяматта сурактан кийин жаннат ээлерин жаннатка киргизип, тозоктогулар тозокко киргизгенден кийин жаннат ээлери тозоктогулардан сурайт: "Силерди сақар деген тозокко эмне түшүрдү, эмне алып келди?" дегенде: "Қалу лам наку минал мусаллин", биз намаз окуучулардан болгон эмеспиз дейт. Айша радияллаху анха айтат, бул сақар өтө жан оорутуучу, өтө ысыган бир тозок деп. Бул намаз окугандардын акыбети. Намаз окугандардын акыбети кандай? Аллах Таала Маун сүрөсүндө "Фавайлул лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун" дейт. Фавайлул лил мусаллин, азап болсун намаздарын туура эмес окугандарга. Алар кандай? Аллазина хум ан салатихим сахун, алар дайыма намаздарын кечиктирип окушат дейт. Ушул жерде Ата ибн Ясар ал-вайл деген сөздү "Ал-вайлу вадин фи жаханнам, лау суйрат фихи al-jibal lama'at min harrihi" дейт. Вайл деген сөз бул тозоктогу бир орун дейт. Эгер ошол орунга дейт ташты, тоону киргизе бере турган болсоң, жанагы ийрип жок болуп кетет дейт. Адам жанагы жерде жок болоюн дейт, жок боло албайт, күйөйүн дейт, күйө албайт. Аллах Таала Кур'анда "Куллама надижат жулудухум баддалнахум жулудан гайраха лиязуqul azab" Ниса сүрөсүндө. Ар качан алардын терилери күйүп бүткөн соң, биз кайра терилерин жаңыртабыз дейт. Жаңылайбыз. Эмнеге? Лиязуqul azab, азаптарды тартуулары үчүн гана дейт. Башка бир аятта "Иннаху ман яти раббаху мужрима, фа инна лаху жаханнама ла ямуту фиха ва ла яхья." Чындыгында кимде ким Роббисине күнөөкөр болуп келе турган болсо, анда ага тозок болот. Ал кандай тозок? Ла ямуту фиха ва ла яхья. Өлөйүн дейт, өлө албайт. Тынч, бейпил жашайын дейт, жашай албайт. Жанагы жерде азап болот дейт. Бул намаз окуган вайл деген сөз ушундай бир тозоктун бир жери экен. Намазын туура эмес окугандар үчүн вайл болсун деп Ата ибн Ясар ушуну баяндап берди. Азап болсун. Аллазина хум ан салатихим сахун деген Ибн Касир, жана Имам Табари, жана башка тафсир алымдары эмне дейт? Алар айтат, намазды убактарынан дайыма кечиктирип окушат дейт. Ва имма ан вактиха ал-awwal fa yu'akhirunaha ila akhirih dayman qaliban дейт. Биринчиси, үчкө бөлүп караган. Же алар намаз киргенде дайыма намазды кечиктирип окушат, же болбосо анда-санда деле кечиктирип окушат дейт. Экинчиси, ва имма ан адаиха би арканиха ва шурутиха ala wajhil ma'mur bih. Же алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй, же Кур'ан сүннөттө келгендей, Аллах Таалам буйругандай намаздын рукундарын, шарттарын тургузуп окушпайт дейт. Үчүнчүсү, ва имма анил хушу'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Же алар намазда турганда Аллахтан коркуп өздөрүн төмөн кылып окушпайт дейт. Жана Аллах Таалам окулган аяттарына ой жүгүтүшпөйт дейт. Имам Ибн Касир жана Имам Табари жана башка алымдар, тафсирчилер мына ушуну түшүндүргөн үч абалда. Алымдар айтат, "Ал-хушу рухус салат" дейт. Хушу бул намаздын руху дейт. Бир нерсенин руху жок болсо, анын пайдасы болбогондой эле намазда хушу менен окубасаң, ал намазыңар болбойт деп алымдар айтат. Бүгүн биздин темабыз хушу тууралуу болот. Хушу эмне экен? Бүгүн биз төрткө бөлүп карадык. Биринчиси хушунун тилдик жана терминдик мааниси. Экинчиси хушунун шариаттагы өкүмү. Үчүнчүсү хушу менен намаз окуган пайгамбарлардан баштап сахабаларды, табииндер жана алымдардын өмүр баяндарынан кыскача бир эскертип кетебиз. Төртүнчү канткенде биз хушуга жетебиз. Мына ушу кыска мына шу маселелер болот. Лисан-ул Арабта Ибн Манзур айткан:
Хашаа яхшау хушуан вахташа ва тахашша дейді. Ай рамю бибасарихи нахвал арди ва гаддуху ва хафду саутихи дейді. Ал-хушу қарибу минал худу' илля анна ал-худу'a фил бадан ва амма ал-хушу'у фил бадани вас-саути вал-басари. Кақаулихи та'ала ва хаша'атил асвату лир-рахман фала тасмау илля хамса. Ибн Манзур айтқан екен, хушу дегеннің тілдік мағынасы маалымат үшін хушуан вахташа ва тахашша деп айтылады екен. Арабша білгендер үшін. Бұл емне десе, көзі ылдиға қаратып, төмен қылып, жана үнді аста пас шығару дейді. Хушу менен худу деген арабтарда сөз бар. Худудағы кичпейіл болу, өзің төмен алу. Бірақ худу деген көз менен, үн менен болбайды екен. Худу деген бұл бір жөн еле дине менен болады екен. Ал эми хушу дине менен болады екен, сөз менен болады екен, жана көз менен болады екен, үн менен болады екен. Адам үнін төмен шығарып, көзіні ылдиға қарап, өзіні төмен қылып тұру, араб тілінде ушуну хушу деп коет екен. Буга болгон далил Аллахтан коркконунан күйлөгөн үндөр шыбыраган үндөрдү гана угасың дейт. Күйлөгөн үндөрдөн шыбыраган үндөрдү гана угасың. Ва хашатил асвату лир-рахман фала тасмау илля хамса. Кыямат күнү ушунчалык коркунучтуу болот. Адамдар өзүнүн терилерине, күнөөлөрүнө жараша терилерине көмүлүп жатканда, күн найзабайы түшкөндө адамдар ушунчалык коркот. Жанагы жерде коркконунан адамдар үндөрү, күйлөгөн үндөрү жана пас болуп, төмен болуп, шыбыраган үндөрдү гана угасың деп Аллах Таала өзүнүн сүрөсүндө, өзүнүн аятында айтып жатат. Бул тилдик мааниси. Терминдик мааниси кала Имам Ибн Раджаб рахимахуллах айткан экен терминдик маанисин. Аслул хушу хуа линул қалби ва риққатуху ва сукунуху ва худу'уху ва хирқатуху ва инкисаруху. وإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ابن منظور رحمه الله айтқан екен терминдік шариаттағы мағынасы. Хушу деген бұл жүректің жұмшақ болушу. Хушу бұл жүректің төмен болушу, пас болушу. Хушу бұл жүректің Аллах Тааланың алдында қорқып, өзіні төмен алып тұруысы ушул екен. Егер де жүрек қорқып тұрған болса Аллах Тааланың алдында өзін төмен алып тұра тұрған болса, анда аның башқа мүчөлөрү дагы ерчит дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сөзін дәлел қылып жатат. Денеде бір муштум ет бар емес пе дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Бухари жана Муслимде келтірген. Денеде бір муштум ет бар емес пе дейді. Егер де ошол бір муштум ет оңоло тұрған болса, дененің бары оңолот дейді. Егер де ошол бір муштум ет бузула тұрған болса, дененің бары бузулат дейді. Ал жүрек емес пе деп Пайғамбар саллаллаху айтқан. Имам Ибн Қайим рахимахуллах мына ушул хадиске түшүндүрмө берип жатып мындай деген. Жүрек бұл падыша сыңары дейді. Егер де падыша оңоло турган болса, анын кол астында кызматчылары да жана жоокерлери жакшы болгондой оңоло тургандай, ошондой эле жүрөк жакшы боло турган болса, анын калган мүчөлөрү да оңолот дейт. Эгер падыша жаман боло турган болса, анын жоокерлери да бузула тургандай, жаман боло тургандай, кызматчылары да жаман, залым болгондой, жүрөк дагы жаман боло турган болса, калган денелери да жаман болот дейт. Кыскача, хушунун мааниси Аллах Тааланын алдында көздү төмөн кылып, өзүнү кичипейилдик менен сынып туруштук, бул хушу деп аталат экен. Өкүмү эмне хушунун? Шейх Ислам, Имам Куртуби жана башка алымдар ушуларга кошулган. Важип, милдет, лазым дейт экен. Адамдын мойнунда милдет бул дейт экен. Намазда турганда сөзсүз түрдө хушу менен туруш керек, коркуу менен туруш керек, өзүн төмөн алып туруш керек дейт. Буга болгон далил вастаину бис-сабри вас-салах ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин. Шейх Ислам далилин алып келди. Шейх Ислам айтат, сабыр аркылуу жана намаз аркылуу Аллахтан жардам сурагыла дейт. Чындык ва иннаха лакабира, чындыгында намаз оор дейт, намазды окуу дейт. Илля алал хашиин, бирок Аллахтан корккондор үчүн намазды окуу оор эмес дейт. Ал эми намазды Аллахтан коркпогондор үчүн оор болсо, Аллахтан коркпогондор чоң бир күнөөгө батат. Аллахтан корккондорду хушу өздөрүн төмөн алып турат деп аятта атап жатат. Бул жерде биз түшүнөбүз, хушу деген адам мойнунда милдет экен, намазда турган өзүн төмөн алып отуруу. Башка бир сүрөдө, Муъминун сүрөсүндө, "Када афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун." Муъминдар чындыгында ийгиликке жетти. Алар кандай муъминдар? Аллазина хум фи салатихим хашиун. Алар намаздарында турганда корккон абалда, кичпейил абалда турушат дейт. Жерди карап турушат дейт.
бир канча аяттарды улайт, зекет бергендерди мактап келет жанагы жерде. Жана ошондой эле ийгиликке жетти деп келет. Жана ошондой эле өзүнүн жыныстык мүчөлөрүн зинадан, бузукулуктан, жамандыктан сактагандарды мактап келет да. Улаика хумул варисун аллазина ярисуна алфирдауса хум фиха халидун. Мына дал ошолор мураскорлор дейт. Алар кандай? Түбөлүк калуучу жаннатты, Фирдаус жаннатын мураска алышат дейт. Шейхул Ислам айтат, Фирдаусты адам сүннет амалы менен ала албайт дейт. Качан важип, милдет болгон амалдарды тактан аткара турган болсо, ошондо гана Фирдауска ии болот, Фирдауска жетет дейт. Үчүнчү далили Имам Насаи жана Абу Дауд риваят кылган хадисте. Ла язалуллаху муқбилан алал абди фи салатихи ма лам ялтафит, фа иза илтафата инсарафа анху дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Пенде дейт, намазда алаңдабастан түз туруп намазда турса дейт, Аллах Тааланы карап тура берет дейт. Качан ал башын көтөрүп эки жакта алаңдап баштаса дейт, Аллах Тааланы таштап коет. Мына ушул жерде намазда турганда биз хушуну айттык, башты эки жака бурбай, төмөн кылып, ылдыйды карап, өзүңдү төмөн алып Аллах Тааланын алдында туруп бул хушу дедик. Ушул хадис милдет экендигине далил болот. Аллахтан коркуп өзүң төмөн алып туруш бул милдет экендигине ушул хадис далил болот. Эми окуялардан айта турган болсок, Абу Я'ля радиаллаху анху риваят кылат бул окуяны. Бирок Анас ибн Малик өзү күбө болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде каттуу ооруп калат. Өтө каттуу ооруйт. Жанагы жүзүнөн жана турган жүргөнүнөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биз байкадык дейт ооруган дейт. Анан бир күн кечкирди, ошол күнү түнөдү дейт. Эртесин карасак Пайгамбарыбыз дагы ооруп атыптыр дейт. Жанагы жүзүнөн көрүнүп туруптур. Я Расулуллах, сенде Аллахтын элчиси, сенде кечеги оорунун таасири дагы кете эле экен го десе, мен ушул абалымда 7 узун сүрөлөрдү окуп чыктым ооруган абалымда дептир. Алдындар айтат, 7 узун сүрөлөрдү Пайгамбар жөн окуган жок, намазда туруп окуду дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адаттагы сөзү бар эле, я Билал арихна бис сала. О Билал, бизди намаз менен эс алдырчы деген. Арихна мин сола эмес, намаздан бизди эс алдыр деген жок, намаз менен эс алдырчы деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынашында ооруп турса дагы, өтө каттуу таасири тийип турса да оорун, бирок намазга киргенде ооруну сезбегендей окучу экен. Башка бир далили. Айша энебиз радиаллаху анха, Аллах андан разы болсун, бир жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кечеси менин кечем эле дейт, кирип келди. Пайгамбардын денеси мага тийип кетти дейт. Пайгамбардын денеси ушунчалык муздак экен, өтө муздап калыптыр дейт. Анан Пайгамбарыбыз айтты дейт. Айша, мени бүгүн таштап тур. Бүгүн мага аралашпай тур, мага бүгүн тоскоол болбой тур. Мен бүгүнкү убагымды Аллахка бөлөйүн деп. Айша энебиз макул болду. Айша энебиз макул болуп, ошол жерде түнөдү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешитке кирип кетти. Мешитте жанында болчу ошо үйүнүн. Жанагы жерден намаз окуп атты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Айша энебиз сүрөттөп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз окуганда жүзү суу болуп кетти жаштан дейт. Мөлтүрөгөн жаштары сакалдарын суу кылып салды дейт. Жана сажда кылды эле. Саждада да жана Аллахка ушунчалык катуу ыйлап дуа кылып жанагы жерде намаз окуп атты, сажда койгон жерде да суу болуп калды дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сураган Айша энебизден, сахабалар жана башка, кайфа кан арсу, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйүндө кандай болгон эле дейт. Дегенде, кана яхиту сауба, өзү кийимин өзү тикчү экен. Ояк нису байта, жана үйүн өзү шыпырчу экен. Жана малын өзү саачу экен. Жана сууну өзү ташуучу экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям абалы ушундай болгон үйүндө. Анан кийин намаз келгенде Айша энебиз айтат, биз Пайгамбарыбызды тааныбай калат элек, Пайгамбарыбыз бизди тааныбай калат эле дейт. Намаз келгенде бүт ишин таштайт эле да намазга карап чуркап кетет эле дейт. Чуркап намазга шашылып кетет эле дейт. Намазга барганда намазды окуп бүтүп, эми үйүндөгү иштерин кылып бүттү, элдер менен аралашат эле. Элдерге ислам динин үйрөтөт эле, илимден сабак берет эле, Курандан сабак берет эле. Ушундай бир ыйманий сабактарды өтөт эле. Жана душмандар басып келип аткан болсо, курал жарактарын алып жоого чыгат эле, согушат эле. Кээ бир сахабалар айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу согушкандан биз аркасына жашынып алат элек дейт, ушунчалык катуу мыкты согушат эле дейт. Ушундай бир риваяттар келет. Анан кийин кечеси эле келгенде жана Аллахка убагын бөлүп атат. Ошентип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таң атканча багымдатка чейин намаз окуп турду жанагы жерде. Ыйлап, мөлтүрөп намаз окуп атты. Билал разияллаху анху багымдатка азан айтайын деп эле кирип калса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанагы жерде ыйлап атканын көрөт. Буту ишип кетиптир жана намазда турганынан. Билал разияллаху анху айтты: "Я Расул, лима табки" дейт. Аллахтын элчиси, эмнеге ыйлап жатасың? Лима табки, неге ыйлап жатасың? Аллах таам сенин өткөн күнүң жана келер чак күнүңдү кечирген го десе, афала акуну абдан шакура. Мен Аллахка шүгүр келтирүүчү кулдардан болбоймун дейт. Ошондо Аллах таалам аяк түшүргөн экен.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға аят түшіріледі. Жер асмандың жаралысында, күн менен түндүн алмашуусунда акыл ээлери үчүн бул нерсе сабактар бар, аяттар бар. Кандай акыл ээлери? Аллазина язкуруналлаха қияма ва қуда ва ала жунубихим. Алар Аллах Тааланды турган абалдарын эскеришет, отурган абалдарын эскеришет, жана жаткан абалдарын эскеришет дейт. Алар айтышат: "Роббана ма халакта хаза батила" дейт. Аллах Таалам, сен мына жер асманды жөндөн жаратып койгон жоксуң дейт. Ар бир мына жараткан нерсе максат бар, сен биз үчүн жараттың, мына ибадат кылуу үчүн жараттың дейт. Субханак, Аллах Таалам, сен аруусуң, сен улуусуң, бизди өзүң азабыңдан куткара көр дейт. Андан кийин эле аяттар, дуалар уланат дагы жана жерде. Көп дуалар уланып келет. Роббана иннака ман tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lil zalimin min ansar. Роббана иннана sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Роббана faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Роббана wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. Алардын тилектерине Роббиси жооп берип, мен силерден эркек же аялбы, амал кылуучуңардын амалын текке кетирбеймин деди. Анни ла удиу амала амил деди. Мен силердин амал кылуучуңардын амалын текке кетирбеймин деди. Даъвата даи деген жок, дуа кылуу. Себеби дуанын кабыл болуучу да бул шарттарынан, дуанын кабыл болуусу бир канча шарттар түзүлгөн. Ал амали шарттар. Жеген тамагың таза болуш керек, жүрөң чыныктыластан болуш керек, бир канча шарттар коюлган. Амалга негизделген. Ушул аят түшүрүлөт. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтан болгон, Аллах менен болгон жана Аллахтан болгон коркусу, намазда ушинтип намаздарды окуган. Абу Бакр разияллаху анху намазда турганда адаты бар экенле, ыйлай берет экенле. Намазды жөн окуй албайт экенле. Качан намазга турсун, шорулда ыйлай берет. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу ооруп калып, өлүм төшөгүндө жатканда, карып калганда, ажал жакындап калганда тура албай калат. Абу Бакрды буйругулачы, мен ордума имам койсун дейт. Айшене өз айтат: Аллахтын элчиси, кантип өтөт бул имамга? Имам койсо бул ыйлай берет, жүрөгү жумшак. Имам който албайт бул дейт. Кайра экинчи жолу: Муру Абу Бакр фалисал биннас. Абу Бакрды буйругула, элдерге намазга өтсүн имамга дейт. Кайра айтат Айшене өз: кантип имам көтөт, ал өтө албайт да, ал ыйлайт, жүрөгү жумшак дейт. Намазга турганда өзүн кармай албай калат дейт. Дегенде анда башка бир сахаба ордуна имам көтөт. Абу Бакр разияллаху анху коросуна чыгып алып дайыма ыйлай берчикен намаз окуганда эле. Жанда турган кошуна мушриктер жаман ачуусу келишкен. Иштери тарлык болгондуктан, жана жерде көрө албастыгынан. Бул адаты болгон экен. Намазда турганда ыйлай берет. Аллах Таалам алдында өзүн төмөн алып турган экен Абу Бакр разияллаху анху. Умар разияллаху анху күндөрдүн биринде багындат намазына имам өтүп атканда Абу Лулу ал-Majуси бир капыр адам бетин жаап, башын жаап да жана жер мешитке кирет багындатка. Умар разияллаху анху намазга турганда жана бычактайт. Бычакты бир канча жерине саят. Ошондо тарых алымдар айтат жана жерде, тарыхчылар. Умар разияллаху анху улай берет намазын. Кан жанагы жерде атып баштады дейт. Умар разияллаху анху улай берет, акыры дейт. Денеси көтөрө албай калганда, жанагы жерде кан кетип баш айланып жыгыла баштаганда ордуна бир сахабаны буйрат да намазга өтсүн деп, өзү ошол жерде жыгылып калат, кыйкырып. Кийин өзүнө келгенден кийин адамдар намазды окуду деп биринчи эле сөзү намаз болот. Андан кийин өзү туруп жана дарат алып намазын окуйт. Ошондо жанагы жерде кан куюлуп аткан болот Умар разияллаху анху ичинен. Намазына ушунчалык бекем адам болгон, сахаба болгон. Кызыктуу бир окуя Козвату Затир Риқа деген согуш болгон, барыңыздар билесиздер. Бул согушта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям капырлар менен мушриктер менен согушап да кайтып бир жерге түнөй турган болуп келишет. Жана жерге келгенде кароолчуга нөмөткө эки адамды кое турган болот. Ал жерде Аббад ибн Бишир менен Амар ибн Ясир экөө турушат. Жана жерде турганда Ахмад риваят кылат, Исхак ибн Рахуайдан толтура алымдардан риваят этилген хадис болду. Имам Байхақи алып келет өзүнүн китебинде, сахиhtелген тасталган хадис болду. Ошол жерде намазга турат,
намазга биринчи эле жана Аббад ибн Бишир мен намазга туруп турайын дейт. Себеби кароолго турганын соогу ушунчалык чоң экен. Ушул менен кошо мен намаздын тахажжудтун соогун алайын дейт. Амар ибн Ясир сен эс алып тур дейт. Сен эс алып тур, качан мен намаз окуп бүткөндө чарчаганда сени ойготом, сен менин ордума турасың. Макул болот. Аббад ибн Бишир жана жер намазын улайт. Намазын окуп аткан учурда мушриктер келип калат. Капырлар келип калат дагы бирөө бир жаны атат. Жан атканда жа келип сайылат. Намазын окуй берет. Жана жер жанын суруп салат. Тарих алымдары ушундай айтат, найзанын огун сууруп салат дагы, намазын окуй берет, бирок кан жана жерде атып куйула берген болот дейт. Биринчи атканда. Экинчи атканда дагы жанагы тиет дейт, ок дейт. Тигенде экинчисин сууруп салат да намазын улай берет дейт. Амар ибн Ясир ойготпойт дейт. Анан үчүнчүсүндө саждага барып калганда колун көтөрүп Амар ибн Ясир тургузганда жанагы жанын огун көрөт да, канды көрөт да, ыргып туруп эле мушриктер жака карап чуркаганда мушриктер капырлар качып кетип калат жанагы жерде коркконунан. Анан кийин намазын жанагы жерде бүтүрөт. Намазын бүтүрүп эки жака салам бергенден кийин Амар ибн Ясир айтат Аббад ибн Бишир: "Эй сен кандай чыдадың? Эртерээк ойготпой белең мынча жанын ого тийиги чейин кантип турдуң намазда?" дегенде: "Аллах менен болгон алакамды бөлө албадым, мен Куранга кирип кеткен болчумун. Куранды бөлө албадым" дейт. Аллахтын аты менен касам ичип айтамын дейт. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин мойнума жүктөгөн аманаты болбогондо, мен ошол жерде намазды аягына чейин окуп шейит болуп өлүп кетмекмин дейт. Жанагы жан окторуна сабыр кылып чыдап, намазды аягына чейин өлүп шейит окуп шейит болуп өлүп кетмекмин дейт. Аббад ибн Бишир ушундай болгон намазында. Урват ибн Зубайр деген радиаллаху Аллахтан ыраазы болсун, радиаллаху анху, күндөрдүн биринде Мадинадан Димашкка Халид ибн Валид менен жолуга турган болуп калат. Жолдо баратып бутуна гангрена оорусу жууп калат. Гангрена оорусу менен ооруп калат дагы, бутун учунан баштап жана балтырына жетип калган болот. Халид ибн Валид Димашкка жеткенде Халид ибн Валид жана жерде доктурларды, күч доктурлар чогултат да бутун карагыла дейт. Бутун караса болбой калган болот. Анан айтат: "Бунун бутун же кесип салайлы" дейт. Болбосо бул өлүмгө алып барып коет дейт. Денесин тыркап кетет дейт. Анда мындай кылайлы деп доктурлар сунушун айтат: "Сиз өзүңүздү жоготконго чейин аракты ичип алыңыз. Качан өзүңүздү жоготкондо биз уктап калганыңызда бутуңузду кесип алып коебуз" дейт. Анан жана жерде Урват ибн Зубайр айтат: "Мен билбепмин ушул малга чейин" дейт. "Ушул убакка чейин билбепмин. Бир адам аракты өзүнүн роббисин унутуп койгонго чейин ичеби" деп таң калган экен. Андан көрө мен намазга турамын, намазда туруп ташагутка отурганда бутумду сунамын, ошондо бутумду кесип салгыла дейт. Бидая ва нихая келет бул окуя. Жана Алламун Нубала, Сиярул Алламун Нубалада имам Захаби алып келет, сахтелген тасталган окуялардан. Бутун сунуп жанагы жерде ташагутка отурган бутун сунат, сунганда жанагы жерде бутун жөн алган эмес, намазга кирип кетет, аралап алган экен. Жанагы жерде бутун аралап атканда жанында турган Халид ибн Валидтин эки адамы бар, ошолда жанында турган экен, айтат: "Жанагы жерде аранын үнүн угаттык" дейт. Кыртылдаган үнү, сөгүн үндөрү жана терин бутунун чизеден же бир кызыл ашыктан кесип аткан жок, жанагы жерде чыгарып кое турган нерсе эмес. Сөөктү ортосуна аралап аткан биз угаттык үнүн дейт. Ошондо жанагы жерде Бидая ва Нихаяда хас деген үн келет дейт. Имам Ибн Касир жанагы жерде ушундай риваятын алып келет, жанагы жерде хас деген эле үнү чыгат дейт. Башка эч бир үн чыккан жок, кыйкырган жок, тыбырчылаган жок, намазда тур дейт. А башка бир немелерде үнү да чыкпайт экен, жөн эле намазын окуй берет экен. Ыхлас менен ушунчалык кирип кеткен намазга Аллах үчүн хушу менен турган, Аллахтан корккон, бүт чөйрөсүндө нерселерди унутуп койгон экен. Бул Урват ибн Зубайрдин намазда турган хушу, намазда турган коркусу. Имам Бухари, Аллах андан ыраазы болсун, Аллах анын ырайымына бөлөсүн, бир жолу Имам Бухаринин бир кызыктуу окуясы бар экен. Ал Рамазанда күндүзү Куранды тол окуп хатым кылып койчу экен. Куранды бүтүрүп салчу экен. Күндөрдүн биринде пешин намазын Зухурду окуп атыптыр, пешин намазынан кийин сүннөттү, Зухурдун сүннөттөрүн окуп атыптыр дагы. Жанагы жерде намаз окуп бүтүп элек, жага салам берип, аркамды карагылачы, бирдеке чыгып кетти дейт. Келип караса, асел бербеген бир арынын эң күчтүү түрү бар экен арабтарда. Арабча аталат, кыргызча сары ары деп койсо болот. Жан орта турган жанандай, ушундай катуу оору бере турган бир ар экен, чагып кетиптир. 17 жерден чагып кетиптир. Неге намазыңызды бөлбөдүңүз? Кантип чыдадыңыз ушуга десе, Аллах менен болгон мамилем ушунчалык бекем болчу. Куран окуп атып бөлө албадым өзүмдү деп Имам Бухари айткан. Имам Муслим намазда турганда баласынан риваят этилет, түркүк сыңар эле дейт. Түркүк сыңары турат эле жанагы, катыган абалда туруп калат эле. Анан да Имам Муслим намазга киришкенде чөйрөсүндө жанында үй бүлөлөр ызычы кылып беришкен. Себеби билчүкен Имам Муслим намазга кирген чөйрөсүндө болуп аткан, айланасында болуп аткан нерсени унутуп калчу экен. Бир жолу үй өртөнүп кетти ушундай болуп.
Үйүндөгүлөр тыбырчылап сууну неме кылып өчүрүп атат, кошуналар келип суу менен жана отту өчүрүп араң үйдү куткарып калышыптыр. Жана имам Муслим намазын окуй бериптир. Намаз бүткөндөн кийин суроо бериптир, кантип сиз намаз окудуңуз, буякта үйүңүз өртөнүп атса десе, билбепмин мен үйүм өртөнүп атканын деп. Жанында үй өртөнүп кетиптир, ошону билбей үйүнүн ичинде намаз окуй бериптир. Ушунчалык терең кирип кеткендигинен. Канткенде биз ушу хушуга жетебиз. Канткенде биз ушу коркуу бир сыпатына ээ болобуз намазда турганда. Биринчи эле тааратты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөндөй алуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде менин үммөтүмө оор келбегенде, ар дараттын алдында сивак колдонууну буйрар элем деген сөз бар экен. Даратты алгандан ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух да башка бир Аллахумма джални минат тауабина ва джални минал мутатаххирин машина дуаларды айтабыз. Биринчи. Даратты алып бүтүп, кийимибизди таза кылышыбыз керек экен. Аллах Таалам Фуркан сүрөсүндө Я бани Адама хузу зинатакум инда кулли масджиди ва кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Адам баласы дейт. Ар намазга турганыңарда дейт, таза, зинаттуу кийимиңерди, абаратты жапкан кийимиңерди кийип анан тургула деп Аллах Таалам буйруп жатат. Кийимди тазалаш керек экен. Жана намазга турарда сивак колдонуунун фазилеттери бу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки риваяттын биринчисинде дараттын алдында, экинчиси намаздын алдында деген риваяттар бар экен. Ар бир үммөтүмө оор келбегенде ар бир дараттын алдында сивакка буйрат элем. Башка риваят ар бир намаздын алдында сивакка буйрат элем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сах келген Сахих Таргибте Шейх Албани алып келет хадисинде тастыкталган хадис. Намазга турганда оозуңарды тазалап тургула дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Адам намазга туруп Куран окуп баштаганда периште аркасына турат дагы, качан Куран окуп бир аз узаргандан кийин алдына келет экен дагы, периште оозун тосуп жана Куранды ичине кабыл кылып алат экен. Периште. Тастыкталган хадистерде. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыры хадистин аягында намазга турганда, Куран окуганда оозуңарды тазалап анан окугула деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруган экен. Башка бир хадисте чындыгында периштелер адамдар ыза тарткан нерседен ыза тартат деген Пайгамбардын риваяттары келген. Сахих тастыкталган риваяттары келген. Кабарланган хадистер. Биринчиси кийимди таза кылабыз, дарат туура алабыз, оозду тазалайбыз. Экинчиси намазда турганда намазды так даана окуйбуз. Ар мүчөнү өз жайына токтотуп туруп, калыбына келдирип туруп, андан кийин кийинки рукундарды аткарабыз. Айша энебизден риваят этилген хадисте, Абу Дауд риваят кылат. Бул хадисте Айша энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазга турганда денесинин мүчөлөрүн өз жайына коюп, шашпай, анан кийинки рукунун аткарат эле дейт. Бул экинчи хушуну алып келе турган, Аллахтан коркууну алып келе турган бир хадис далил. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитте турганда сахабалардын бирөө кирип келет да намазды шашып эле окуп, кайра Пайгамбарыбызга келип салам берейин десе, ирджи фасалли фа иннака лам тусалли. Барганда кайтканда намазыңды оку, сен намаз окуган жоксуң дейт. Мына ушинтип 3 жолу кайталанат, 3 жолу кайтарат. Сахаба айтат, мен катам таппайт да, мен Аллахтын элчиси, эмне деп катам десе, шашпай намазыңды окугун деп жанагы жерде Айша энебиз айткандай, ушундай кылып сыпаттап көрсөтүп берет Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ар бир денеңдин мүчөнүн өз жайына коюп окууну буйрат жанагы жерде. Үчүнчүсү, намазда турганда өлүмдү эстешибиз керек экен. Имам Байхақи риваят кылган хадисте, Абу Даудда дагы келет, "Узкурил маута фи салатик, фа иннар раджула иза закарал маута фи салатихи ла хариюн ан юхассина салатаху. Ва салли салата раджулин, ва салли салата раджулин yazunnuhu annahu yazunnu la yusalli salatan ghayraha deydi. Namazda turganda ölümdü eskergin deydi. Чындыгында адам намазда туруп өлүмдү эскере турган болсо, анда ал намазын шашпай, жакшына окуганга бир жардам берет дейт ошол. Жана ушундай адамдын намазын окугун аннаху ла yazunnu yusalli salatan ghayraha дейт. Ал дейт ушунтип ойлобойт дейт, мындан башка мен намаз окубайм, мына ушул менин акыркы намазым болуп калышы мүмкүн деген ойдо окуйт дейт. Мына ушул менин акыркы намазым деген ниетте окуш керек экен, өлүмдү эскерип. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү, намазда турганда Аллах Тааламдын сөздөрүнө ой жүгүртүп тадаббур кылуу. Аллах Таалам Сот сүрөсүндө Китабун анзалнаху илейка лиядаббару аятихи ва лиятазаккара улул албаб. Биз сага берекелүү китепти түшүрдүк. Андан ой жүгүртүүлөрү үчүн, андагы аяттарга ой жүгүртүүлөрү үчүн жана акыл ээлери акыл насаттарды алуу үчүн дейт. Берекелүү китепти биз сага мумундар, намазда тургандар, жана аны окугандар, ой жүгүртүп, жана акыл насаттарды алуулары үчүн биз сага эскертме китепти Куранды түшүрдүк дейт. Фуркан сүрөсүндө "Валлазина иза зуккиру би аяти раббихим лам яхирру алейха сумма ва умяна" дейт.
Аларга Аллах Тааламдын аяттары эскериле турган болсо, дүлөйлүктөн, сокурлуктан жана адамдар жыгылышпайт дейт, момундарды мактап келип айтып жатат. Алар Аллах Тааламдын аяттарына ой жүгүртүшөт, акыл насааттарды алгандыктан жыгылышат деп Аллах Таалам момундарды мактап келип жатат. Акыркы 5-нчиси ар бирибиз кош көңүл караган маселе. Ханафилерде ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде Мулла Али Кари ушуну менен алып келет далилде. Ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде сөмөйдү көтөрүү. Ташахудта отурганда. Ташахудта отурганда сөмөйдү көтөрүү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тастыктаган хадистеринде бар экен. Сөмөйдү көтөрүү дейт ташахудта. Шайтанга темирден да каттуу зыян берет деген. Шайтанды качыруу биздин ниетибиз. Шайтандын атайын намазда азгырылган шайтан дайындалыптыр, анын аты хунсап, хунсап же хинсап 3 тилде айтылат экен. Бул да тастыкталган хадистерде келген. Хунсап, хунсап, хинсап деген шайтан атайын намазга дайындалыптыр. Адам намазга турганда жанагы жерде азгырып өреткен. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда турганда сол жакты карап, аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп сол жакка карап 3 жолу түкүрүүгө буйруган. Хунсаптан сактануу үчүн. Намазда турганда ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан ушул немеде кебир башка мазхабтарда аягына чейин ташаххудта отурганда манжаны көтөрөт. Манжаны сөмөйдү көтөрүп турат. Манжаларын колун бүү. Андан кийин биздин мазхабта ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде колун көтөрөт. Мына шу нерсе ташаххудта отурганда шайтанга өтө катуу зыян берет экен. Андан да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Имам Муслимде келтирген хадис Абдуллах ибн Зубайр риваят кылат. Зубайр ибн Аввам риваят кылат. Абдуллах ибн Зубайр анын баласы Зубайр атасынан риваят кылат хадисте. Имам Муслим риваят кылган хадис бул, кабарлаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ташаххудта отурганда сол колун сол тизесине койчу, оң колун оң тизесине койчу, жана сөмөйүн кыблага каратып, көзүнү сөмөйүнөн алчу эмес дейт. Ташаххудта отурганда дайыма сөмөйүн карап турчу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул намаз ушундай болгон экен. Кандай гана абал болбосун, ашхаду ан ла илаха иллаллах дейсизби, ушул жерде кол көтөрөсүзбү, кандай гана абалда болосуз, бирок ташаххудта отурганда бизде жүрөктү карайт, жүрөктү карабайт экен. Сөмөйдү карап туруш керек экен. Намазда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тасталган хадистеринде келет экен. Акыркысы намазда турганда саждага пешенени коесуң, ошол жерден көзүңдү албаш керек экен. Имам Хаким риваят кылган хадисте аля шарт шейхайн дейт, Имам Муслим жана Имам Бухари шарттары менен алып келет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда турганда көзүнү сажда койчу жайга карачу дейт. Жана ал жерден башын жылдырчу эмес деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазын сыпаттап келди. Субханакаллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу